Эфирде күндеми маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда Айтурган Сетиева. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта. Депутаттар Маданият министрлигине Алтынбек Максутовдун талапкерлигин жактырышты. Жакшы режиссер эми жакшы менеджерге айланышын талап кылышты. Бала бакчалар менен мектептерде 3 фазалуу жылуулук казандары өчүрүлбөйт. Түндүк электр ишканасынын жетекчилиги балдардын саламаттыгы үчүн тынчсызданууда. Кыргызстанда бүгүн түнү биринчи кар жаап, түнү үшүк жүрөт. Кышкы суукка болгон даярдыктарды аныктоо мезгили келди. Эл өкүлдөрү бардык мамлекеттик ардактуу наамдарды бириктирүүнү чечишти. Кыргызстандын жашоосуна салымын кошкон адамдардын бардыгына кесибине карабай эмгек сиңирген ишмер наамы ыйгарылмакчы. Парламенттин депутаттары көпчүлүк добуш менен Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча мыйзам долбоорлорун колдоп берди. Эске салсак, добуш берүүгө 13 мыйзам долбоору коюлган. Алардын бардыгы көпчүлүк добуш менен кубатталды. Ошондой эле мыйзам долбоорлорунун негизги кабыл алынганы белгиленди. Кийинки окууга чейин эл өкүлдөрү аларга өзгөртүүлөрдү киргизет. Эске салсак, күн мурун Кыргызстан өкмөтү бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кошулуу боюнча жол картасын кабыл алган. Жыйында премьер-министр Жомарт Оторбаев учурда кыргыз тарап жол картасын ишке ашыруу боюнча ишти дээрлик соңуна чыгарганын белгилеген. Кошумчалай кетсем, Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселеси ушул жума күнү Минскте биримдикке мүчө өлкө башчыларынын отурумунда талкууланат. Парламент депутаттары Маданият министрлигинин жетекчилигине Алтынбек Максутовдун талапкерлигин колдошту. Жалпысынан талапкер үчүн 84 депутат добушун берип, 4-өө каршы болду. Филармониянын режиссерын ачык сынактын жыйынтыгында Арнамыз фракциясы сунуштаган. Алтынбек Максутов Жалал Абад областынын Тоостор районунда төрөлгөн. Шепкин атындагы театралдык окуу жайда билим алып, Арсен Өмүралиевдин театрында эмгектенип келген. Азыркы маалга чейин Улуттук филармониянын башкы режиссеру. Алтынбек Максутовду бул кызматка өкмөт бекитип, тиешелүү жардыкка президент кол койгондон кийин гана ал милдетин аткарууга киришет. Бир айдан бери Маданият министрлиги жетекчисиз иштеп келди. Так ушундай эле абалда саламаттыкты сактоо министрлиги да калды. Бирок башкаруучунун жоктугу ведомстволордун ишине сезилерлик таасир алып келген жок. Министрликтердин бүгүнкү жашоосуна Самат Качкынов көз салды. Саламаттыкты сактоо министрлиги 2 жумадан бери жетекчиси жок отурат. Тармактын акыркы министри Динара Сагынбаева арызын жазып кызматынан кеткени белгилүү. Мыйзамга ылайык анын милдетин азыр биринчи орун басары, тактап айтканда статс катчысы аткарууда. Ал эми Маданият министрлиги болсо бир айга жакын убакыт министрсиз иш алып барды. Работа в министерстве. Министрликте иш штаттык режимде жүрүп жатат. Бардыгы өз ордунда. Мурдагы коюлган план менен иштеп жатабыз. Министр жокто мыйзам боюнча министрдин биринчи орун басары иш алып барууда. Ал министрде эле документтерге кол коюуга укуктуу. Маданият министрлигине Улуттук филармониянын жетекчиси Алтынбек Максутовдун талапкерлиги күн мурун билим, илим жана маданият комитетинен колдоо тапкан. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында каралып жактырылды. Бирок депутат Каныбек Осмоналиевдин айтымында Арнамыз сунуштаган талапкер эки жакта тең депутаттарды ынандыра алган эмес. Тилекке каршы мен абдан ушундай көңүлүм калды. Ал жигит өзү жакшы режиссер экен, бирок маданият тартып кетүү боюнча өзүнүн мамлекеттик программасын бизге көрсөтүп жеткирип айта алган жок да. Бүгүн дагы биз кече көп жакшы нерселерди айттык эле, бирок адан жакшы чыгып чыгарбаптыр. Мына бүгүн дагы азыр менимче залды мындай бир ынандыра алган жок. Негизи талапка ылайык министр кеткенден кийин 5 күндүк мөөнөттүн ичинде министрликке талапкерлерди жогорку кеңешке өкмөт сунушташы керек. Бирок тилекке каршы коалициялык көпчүлүккө кирген фракциялар министрликтерди бөлүшүп алгандыктан ар бирөө өз талапкерлерин жылдырат. Министрлерди дайындоонун кечеңдешине дал ушул жагдай себеп болууда. Мына мисалы үчүн биздин Арнамыз фракциясы чынында эле ошо маданият министрлигин сунуш кылууда туура эмес саясатты жүргүзүп алдык. Ошол өзүбүздүн туура эмес саясатыбыздын кайта ошол баягы бир барымтасында калдык да бүгүнкү күндө. Мисалы үчүн атагы таш жарган эң кыйын гений болсо дагы азыркы кризистик системадан чыгуу абдан кыйын. Ошо саламаттык сактоо министрлиги деле эми азыр ошондой болуп атат да. Саламаттыкты сактоо министрлигине талапкерди социал-демократтар фракциясы жылдырат. Азырынча расмий түрдө талапкерлерден кайрылуулар түшө элек. Ошентсе да өзүн өзү жылдыргандар бар экен. Министрдин бошогонуна 2 жумадан ашса дагы КСДП фракциясы бул маселени карабай келет. Ушул жума күнү караганга биз аракет кылабыз. Эгерде ошондой официалдуу түрдө жанагындай сунуштар түшкөн болсо. Анан кийин жетекчи болом дегендер көп экен. Бул өтө жакшы. Анткени мен ойлойм, ошончо
кишинин өзүнүн стратегиясы бар болуш керек. Ошо саламаттык сактоо тармагын кантип жаңы бир ийгиликтерге, жетишкендиктерге алып чыгам деген алардын өзүнүн программа, минимум программа, максимум деген болуш керек. Андыктан саламаттыкты сактоо министрлиги кеминде дагы бир дем алыш министрсиз иштейт. Бардык процедуралар бүтмөйүнчө. Дал ушундай туура эмес. Создуктурулган саясаттын айынан өкмөттө кадр тансыктыгы орун алууда. Самат Кашканов, Кубанычбек Мамытов, 5 канал. Кыргызстандын түндүк аймактарында бүгүнкү түнү үшүк жүрүшү күтүлөт деп билдирет Кыргыз гидрометтен. Маалымат боюнча өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө жаан жаап, айрым аймактарда катуу кар жаайт. Чүй, Талас, Нарын, Ысык көл областарында абанын температурасы 3-5 градус суук болот. Түштүк аймактарда да аба ырайы суук болуп, температура 0-га чейин төмөндөшү күтүлөт. Бала бакчалар менен мектептерде 3 фаза аркылуу иштеген жылуулук казандары өчүрүлбөйт. Бул тууралуу Түндүк электр ишканасынын жетекчиси Аскар Эшимбеков билдирди. Өкмөттүн токтомуна ылайык электр жылынуудан жарандардын бардыгы өчүрүлүшү шарт эле. Бирок мен мектептер менен бала бакчаларды менчигинин түрүнө карабай өчүрбөө буйругун бердим дейт директор. Мындай чечимин ал балдарга кам көрүү менен түшүндүрдү. Улуттук коопсуздук кызматы, Ички иштер министрлиги, коррупцияга жана экономикалык кылмыштарга каршы кызматы биргелешип, көмүр сатып алууда 10% акча өөнөлөт деген маалыматты текшеришет. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү органдар аталган каржы министрлигине иликтөө жүргүзүп, коррупциялык тутумга тиешеси бар мамлекеттик кызматкерлерди жоопко тартат. Эске салсак, өкмөт башчы Жомарт Турбаев 2 сентябрда өткөн өкмөт жыйынында каржы министрлиги көмүр сатып алууга бөлүнгөн акчанын 10%-ын өөнүп аларын айтып чыккан. Анткени менен каржы министрлиги мындай маалыматты жокко чыгарып келет. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдары министрлиги эскертет, жакынкы 3 күн ичинде тоолуу аймактардагы автожолдордо кар көчкүлөрдүн жүрүшү күтүлөт. Эң тоо келдүү аймак деп Бишкек-Ош жолундагы 121-138 чакырымдар аталууда. Кооптуу жерлерден өтүүдө тийиштүү 500 метрлик аралыкты сактоо муктаж дейт министр өкүлдөрү. Жана унааларга кышкы дөңгөлөк коюп, чынжырларды тагууну кеңеш кылат. Ош шаарында кышка даярдык өз нугунда жүрүп жатат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 1 ноябрдан тарта бардык ишканаларда кышка камылга толугу менен бүтөт деп ишендиришүүдө. Дагы 5-10 күндөн кийин өкмөт убада кылган газ плиталар таркатылат. Кененирээк Динара Касымова. Адеттер жок, бышыра албай отурам. Бул эмне деген жашоо? Айшене күн жылуучулукта тамак ашын эшикке бышырган үчүн газдын жоктугу анча билинбей жаткан. 3-4 күндөн берки жааган жамгыр аны кыйла жүдөтүп жиберди. Көгүлтүр оттон такыр эле үмүтүн үзгөн энени эми жарыктын бат-бат өчүүсү да түйшүккө салды. Кабат үйдө көмүр камдай албай, жарыкты күткөндөн башка аргасы жок. Ушул согуштан кийин да мынагу турмушту көргөн эмесмин мен. Ороп машак терип жүргөндө да мынчалык кыйналбаган. Жаш болуп билбей калдым, билбейм. Кыйынчылык менен күн кечирип жаткан Айша эне жалгыз эмес. Ош шаарынын тургундары көгүлтүр от өчкөнү ушундай жашоого өткөн. Бул маселе жергиликтүү бийликтин негизги жана орчундуу көйгөйү. Кала тургундарын кыштан аман эсен алып чыгуу аракеттери жайдан бери эле көрүлүп, даярдык иштери жүрүүдө. Буга чейин шаардын тарыхында болбогон бир нече жумуштар жасалып жатат. Мына көпчүлүгүн айтсак, мына шаарыбызда 23 көп кабаттуу жатакана бар экен. Ал жерде 8000ден ашуун жашоочу шаарлыктарыбыз абсолюттук түрдө бекер мамлекеттик бюджеттин эсебинен өз үйлөрүн борбордук жылуулук үйүнө туташтырууга мүмкүнчүлүк болду. Бүгүнкү күндө мына 15 октябрга карата бардык ошол 23 жатакананы борбордук жылуулук үйүнө туташтырууну аяктаган жатабыз. Дагы 5-10 күндөн кийин өкмөт убада кылган электр мештери, газ баллондор таратыла баштайт. Колуу жука 5226 адамдын тизмеси такталып, тиричилик жабдуулардын алды Ошко алынып келинди. Ошол алып келген электроплиталардын сапатына, кандай документациясына, ошо жанагы справка соответствия деп коет, ошолордун баарын текшерип, тактап, андан кийин чыныгы таза Россия өндүрүшүнөн чыккан плиткалар деп тактаганбыз башында, ошондой тапшырмада болгон, ошондо таратабыз. Ал эми газ баллондору боюнча болсо, бул СНГ өлкөлөрүнүн ичинде жалгыз Белоруссияда Новогруд шаарындагы заводдон чыгат экен. Бул жерде биз бул Новогруд заводу менен келишимди тактадык. Бүгүнкү күндө газ баллондорду ал жактан жүктөлүп жатат. Ар бир шаар тургуну алына жараша эртелеп эле кышка камылга көрө баштаган. Бири жыгач отун даярдаса, бири көмүрүн камдап, отун суусун белендеп. Көпчүлүк тургундар айгай салуунун кажети жок. Ар ким өзү даярданышы керек дейт. Эгерде ошо свет өчөт деп атат, отопление жок болот дейт, газ жок.
Айла жок, чыдайбыз жашап. Газ жок болгондон кийин светти берип койсо болот эле. Мен оюм ошол. Раз неме түштүктө газ жок болгондон кийин ортуна трехфазаны берип койсо болот эле да. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын 10дон ашуун жерине суюлтулган газ сатуу түйүндөр ачылган. Кала тургундары баллондорду толтуруп, күнүмдүк тиричиликтерин өткөрүп жаткан убагы. Азыр тургундарды кооптондурганы алдыдагы кыштын суук күндөрү. Мындан улам жашоочулар кышы менен электр жарыгынын үзгүлтүксүз берилишине үмүт артып турушат. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Президент Алмазбек Атамбаев ЭККУнун улуттук азчылыктар иши боюнча жогорку комиссары Астрид Торсту кабыл алды. Жолугушуу учурунда Европа коопсуздук кызматташтык уюму менен Кыргызстандын ортосундагы биргелешип иш алып баруу маселелери талкууланды. Мамлекет башчы Кыргызстандагы калктын биримдиги жана улуттар аралык мамилелерди бекемдөөгө багытталган документтердин ишке ашырылып жаткандыгына басым жасады. Башкы комиссар тынчтыкты бекемдөө жана тил саясатын мыктылоодо чоң иш алып барылгандыгын белгиледи. Сот аткаруучулар кызматтык үй жана унаага ээ болушу мүмкүн. Тиешелүү мыйзам долбоору эксперттик топ тарабынан иштелип чыгып, жогорку кеңешке жөнөтүлгөнү турат. Жаңы документ мамлекеттик кызматкерлерди социалдык жактан камсыздоо менен бирге жоопкерчиликтерин кошо жогорулатууга багытталган. Айдай Аманкулова кененирээк. Самат. Бул саат 25 налоговый задолженности 4229 сом салыптыр. И 211 сом госпошлина сот карагандыгы үчүн. Жүргөрүңүз ошо 2 күндөн кийин келем деген тиги бала налоговый. Үйгө киргенде мындай да бай эжекеси. Мен даже лестница алып кетелик, паровой вообще жок. Бул налоговый задолженность. Полдор түшүп калды, анан кантип мен үйүмдү бите албай атып, тиги налогду төлөйм. Сот чечимдерин аткартуучулар аларды эч ким сүйбөйт. Дарбазаны такылдатып, карыз доолап келген адамды ким жактырсын? Жумуш өтө эле тобокелчиликтүү. Сот өкүмүн моюнсунуп аткаруучулар аз. Көпчүлүгү муштум менен тосуп алышат. Көп учурда сот аткаруучуга кол салгандар болот. Өзүңөр билсеңер керек, 1-2 жыл мурун Ошто бир сот аткаруучубузду бензин менен куюп өртөп салган, ал бала каза болуп калды. Бир сот аткаруучунун колун чаап салган балталап. Мына ушундай опурталдуу жумуш ээлери өлкөдө болгону 200дөй. Айрым райондордо бирден эле сот аткаруучу бар. Доо чыгымдарды өндүрүү үчүн айылдарды жөө жалаңдап, же өз унаалары менен кыдырышат. Эгер сот аткаруучулардын макамы жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынса, анда бул кадыр барктуу кесиптердин катарына кошулчудай. Себеби аларды кызматты үй, унаа менен камсыздоо жагы каралууда. Буга чейин айлыктары дагы бир аз жогорулаган болчу. Тура 1 жыл болду, ошо 100%га көтөрүлдү. Эгерде мурда 3,5 миң айлык алган болсо, азыр болсо 7 миң сом айлык алып калышты. Ошол эле учурда жаңы мыйзам долбоору жоопкерчиликти арттырууну көздөөдө. Болбосо айрым сот аткаруучулар судья чыгарган чечимдин аткарылбай калышына өздөрү шыкакчы болушат. Если сторона исполнительного производства. Азыркы мыйзам боюнча сот аткаруучу сот өндүрүшүн жүзөгө ашырышабы, жокпу 3 күн аралыгында чечет. Бул учурда ал кызматтык абалын пайдаланып, карызкор менен сүйлөшүп, мүлкүн чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Натыйжада соттун өкүмү аткарылбай калат. Жаңы мыйзам долбоору боюнча биз бул мөөнөттү кыскарттык. Сот аткаруучу 1 сутка ичинде чечим кабыл алышы керек. Эске салсам, 2012 жылы сот чечимдеринин 20% зорго аткарылган. Быйыл бул көрсөткүч 2 эсеге жогорулады. А Фемида өкүмдөрү орундалбай кагаз жүзүндө калса, анда күчтүү сот системасы жөнүндө кеп козгоо мүмкүн эмес. Айдай Аманкулова, Иван Чижиков, 5-канал. Туркиянын бир нече шаарында өкмөттү ислам мамлекети тобунун согушкерлерине каршы чара көрбөй жатат деп нааразы болгон күрт демонстранттар менен полиция кагылышты. Башаламандыктардын жыйынтыгында 15 адам каза болду. 6 аймакта коменданттык саат киргизилди. Нааразычылыкка чыккандардын толкуну Стамбул, Диярбакыр, Батман жана Мардинге чейин жетип, демонстранттар ислам мамлекети тобу ээлеп алган Кобани шаарын коргоо үчүн чара көрүүнү Европа биримдигинен талап кылышты. Кытайдын түштүк батыш Юньян административдик аймагында катуу жер тирөө болду. Бир адам наут болуп 300дөн ашыгы жабыр тарткан. Магнитудасы 6,6 болгон биринчи силкинүүнүн артынан дагы 2 рет жер тирөө катталган. Жалпы жонунан бийлик тарабынан 60 миңге чукул жергиликтүү тургундар бул аймактан чыгарылып кетти. Жаратылыш кырсыгынан улам райондогу көпчүлүк үйлөр урап жырактан чыкты.
Мамлекеттик сыйлыктарды берүү боюнча мыйзам долбоору өзгөрдү. Эң башкысы талапкерлерге берилчү каржылай сыйлыктарга чектөө коюлду. Документтин демилгечилеринин айтымында акыркы жылдары эмгек сиңирген, элдик, данакер, баатыр өңдүү наамдар айрым учурларда акчага сатылып алынууда. Анткени мындай макамга ээ болгон адамдар сыйлыктын түрүнө жараша атайы каралган мүмкүнчүлүктөргө ээ болушат. Мындай жетишкендиктердин үстүндө иштеген борбордук комиссиянын тегерегинде дагы коррупциялык тутум жаралууда. Мамлекеттик сыйлыкка ким татыктуу боло алат? Кесиптешим Бактыгүл Сталбек кызы айтып бермекчи. Мамлекеттик сыйлыкка жыл сайын 500-гө жакын талапкер көргөзүлөт. Атайын сынактын негизинде алардын ичинен болгону 50-гө жакыны гана тандалат экен. Анткени атаандаштык бул чөйрөдө күч алган. Бул жолу менен бир эле наам үчүн 20-га жакын талапкер атсалышары айтылып келет. Аларды тандоо процедурасы дагы катаал. Жергиликтүү муниципалитеттин жактыруусунан соң облустук шаардык комиссиянын макулдуктарын алуу зарыл. Эл алдында сиңирген өзгөчө тиги эмгектер үчүн жана чыгармачылыкка кошкон салым үчүн бул жерде көп эмгектер эске алынат. Анын дагы жанакы эмгекке кылган эмгек стажылары каралат. Анан жанакы элге кылган эмгегинин маанилүүлүгү каралат да. Бул чөйрөдө абал азыр тынч эмес. Мындай наамга жеткен жарандардын баракы же маяналары орточо эсеп менен 2 эсеге көбөйтүлчү. Ошондой эле эмгек сиңирген иши, даңазаланган медаль же ордендерден тышкары өлкө башчынын колунан акчалай сыйлыктарды алып келишет. Медициналык социалдык жардамдар, муниципалдык турак жайларга дагы квота берилет экен. Андыктан дал ушул мүмкүнчүлүктөр талапкерлер үчүн сыйлык алуу маселесин актуалдуу кылат. Натыйжада коомдук ишмерлер кылган эмгектерине эмес, тааныш тууганчылык жана акчалай кызыкчылыктарына карата ала башташканы ачык эле айтылат. Мындан улам бул жетишкендиктерди берген борбордук комиссияда коррупцияга жол ачылат. Илгери ушундай башталганда биз атай комиссия түзгөнбүз Министерство культурада. Ошол жерде комиссия коллегиядан өтүп, анан кийин тиги президентке барчу да. Канча жолу документ даярдап берсек, бирөө да алган жок. Ошол жерден бир кандайдыр жолдор менен башкалары ака-укасы өтүп кетет, таяке жээндер өтүп кетет, же жанагы эмеде отурган жана отдел наград деген бар турбайбы? Ошол жердегилер түшкөн документти президентке бардыгын бербейт экен да. Ошол жерде кептин барысы. Кайсыны көрсөтөсүңөр? Мынакей 15 киши келди, ошонун 3-ünü көрсөтөт экен. Наамдарды ыйгарууга мораторий 2 жыл мурда киргизилиптир. Адистер мындай кадамдары менен эмгекчилердин сапатын жогорулатууну чечкен. Тиешелүү мыйзам дагы жакында өзгөртүлөт. Ылайык акчалай сыйлыктарды берүүсүнө чек коюлуп, татыктуулардын талданышы татаалдандырылат. Ал эми мындай сыйлыкка ээ болгон адамдын баракы жана маянасына ай сайын кошулчу каржынын көлөмү азырынча тактала элек. Анткени каражат булагы аныкталбай жатыптыр. Чтобы как-то все-таки вот эту иерархию восстановить. Эң биринчи кезекте сыйлыктарды алган жарандардын берилген наамга жоопкерчилигин жогорулатуу керек. Коомдук ишмерлер үчүн бирдей Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери деген гана наамдын үлгүсү калтырылат. Ошондой эле буга чейин пенсия жана маяналарына 20%дан 50%га чейин каржы кошулса, бул жолу анын көлөмү бекитиле элек. Бул кадамдар сыйлыктардын туш келди берилүүсүнө чекит коюп, татыктууларын иргейт. Жаңы ойлоп табылган мамлекеттик сыйлыкка биринчи талапкер да чыкты. Ал эстрада жылдызы Атай Өмүрзаков. Маданияттын эмгек сиңирген ишмерин берүү боюнча айрым эл өкүлдөрү демилгени көтөрүштү. Депутаттардын ою боюнча бир нече жылдын ичинде бичи эли оозунан түшпөй, 10 жылдар бою талыкпай эмгектенген кадырлуу маданий ишмерлерден популярдуулук жагынан ашып өткөн. Бактыгүл Сталбек кызы, Урмат Мамбеталиев, 5 канал. Эл артисти наамын 70 жылдан кийин алган балетмейстер Роберт Оразгелдиев дагы деле талыкпаган эмгек үстүндө. Тажрыйбалуу хореограф колго ушуруп отуруп калбастан азыр да таланттуу бийчилерди даярдоодо. Балет искусствосунун көрүнүктүү адиси туурасында Айгерим Жаныкул кызы айтып берет. Взяли все. Теперь подняли руку над собой. Балет өнөрүнүн ханзадасы аталган Роберт Оразгелдиев эртеден кечке дал ушул бөлмөдө бий боюнча сабак берүүдөн тажабайт. 80 жаштын кырына келсе да, ал үчүн балет искусствосу бажетке сыйык нерсе. Балалыгы согуш маалына туш келгендиктен кыйын заманга карабай тырышып атып бийчи болуу тилеги менен Уралдагы бий мектебине тапшырган. Что балет отдана вся жизнь. Балетке бүт өмүрүңдү бересиң. Эгер жан дилиң менен бул өнөргө кызыксаң, берилсең, окуучуларыма муну мен дайым айтып турам. А мен болсо 7 жашымда көчөдөгү балдардын бийлеп жатканын кокустан көрүп кызыгуум башталган. Ал кезде согуш жаңы эле бүткөндүктөн менин урабымдагы өспүрүмдөрдүн көбү бул искусствода кармалган жок. Окуусун аяктары менен Перимде төрөлүү өскөн жигит 2 жылга Кыргызстанга иштегени келет да, ошол боюнча бул жерде мекендеп калат. Буга чейин өзү айтмакчы, Кыргызстан кандай өлкө экенин билчү да эмес.
В 1964 году Фрунзеге 64-жылы келдим. Албетте башында көнө албай, кыйналган учурлар болду. Анын үстүнө үй бүлө менен келгем. Ал кезде жаңы үйлөнгөм. Опера балет театрында бүт режиссерлор менен иштештим. А мен үчүн ачылыш катары Бибисара Бейшеналиеванын искусствосу болду. Кайталангыс мындай таланттуу айым туурасында мен кийин китеп жаздым. Сыймыктанганы кыргыз балетинин көч башында турган Бибисара Бейшеналиева, Рейна Чокоева, Айсулу Токонбаева, Чолпонбек Базарбаев өңдүү бийчилер менен бир сахнада канчалаган образдарды жаратканы. Айрыкча Жизель, Чолпон, Дон Кихот өңдүү спектакльдарда башкы каармандардын ролун аткарышкан. Совет мезгилинде балет бийчилерин чет мамлекеттерге жиберүү адат болчу. Роберт мырза да үй бүлөсү менен кошо Каир, Тегеран өңдүү чыгыш өлкөлөрдө балет өнөрүн үйрөтүү үчүн бир канча жыл жашап та келген. Жападан жалгыз искусство таануу илиминин доктору болгондуктан хореография боюнча тапшырылган диссертацияларга да көп чакырышат. Роберт Уразгелдиевдин окуучулары мугалимин өтө эле жөнөкөй жан деп баалашат. Бул сапатын 3 жыл мурун алган эл артисти наамына ашыкпаганы далил. Бирок бийге келгенде талапты катуу кое билет. 25 жылдан бери сахнада жүргөн балетмейстер Досмат Садыркулов устатынан дагы да кеңеш алып турат. Роберт Хасанович, мыкты педагог. Сенин ордуңа бул нерсени мындай же тигинде аткармакмын деп жылуу жумшак түшүндүргөнү эч өзгөрбөдү. Анан дагы бир белгилей кетчү нерсе. Өзүн карап, өзүн аябай сыйлаган адам. Чыныгы искусство адамы деп Роберт Хасановичти айтса болот. Он является таким вот достаточно. Бул кишини 20 жылдан бери билем. Адегенде тамаша көйлүгүн белгилегим келет. Студенттерге анекдотторду айтып берип күлдүрүп, жакшы маанай тартуулаган соң анан машыгууну баштайбыз. Кыскасы мындай өз кесибин сүйгөн адамдар аз болсо керек. Роберт Хасанович өзү таптаган таланттуу бийчилерден улам балет мектеби кыргыз искусствосунда дагы деле күчтүү деп эсептейт. Өзү болсо колдон келишинче жардам берүүнү токтотпойт. Анткени Роберт Уразгелдиев үчүн жашоонун маңызы сабак берүү жана кыргыз искусствосу боюнча китеп жазууда. Айгерим Жанкул кызы, Азат Тынтымаков, 5-канал. Күндөмү бул сааттагы чыгарылышын мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чыныгы эркектер үчүн. Азамат, менеджер, Макс, тоолы жасынын фанаты, Мурат саунага барууну жакшы көрөт. Бирок бар үйдө калышты. Кызыктуу жана маанилүү иштерге өнөкөт простати тоскоол болду. Алган эмес, үй бүлөлүк мамилелерди татаалдатты. Витапрост дарысы менен комплекстүү дарылануудан 10 күн өткөн соң бар өздөрүн жакшы сезип калышты. Витапрост ооруну, жайсыздыкты азайтып, зара чыгаруунун бузулушун азайтат. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чыныгы эркектер үчүн.